Kırgızda söz var, adalet bolbой ел жарыбайт деп. Мезгил адилеттүүлүктү талап кылды. Чындап айтканда Европа, Америка, Азия өлкөлөрүнүн, атүгүл Африка өлкөлөрүнүн биринде дагы мындай уяттуу иш болбоптур. Биринде дагы. Президент башкарабы, парламент башкарабы, же монархия, падышалар башкарабы, биринде дагы мындай уяттуу иш болбоптур. Бул эмнеден кабар берет? Азыр бала дагы түшүнүп калды, ушунча бийик даражалуу кызматчылар баары биринен бири талашып чуркап кылмышкерди бошоткону бир гана шартта мүмкүн, эгерде башында президент буйрук бербесе, президент өзү ошого мажбурлабаса, булар жөндөн жөн туруп эле бир күндө баш кесер кылмышкерди бошотуп жибербейт эле. Ошон үчүн бул уяттуу иш эмне үчүн болуп кетти? Бул көп маселе, көп суроо, бирок токотери өлкө президенти өзү уюштуруп, өзү буйрук берген үчүн болду. Менин оюмча тергөө жүрүп атат, бирок тергөөнүн жыйынтыгы ушундай бүтүнгө алып келет болуш керек. Ага чейин маалыматтар ошону далилдеп берип атпайбы? Мына эң коркунучтуусу эмне болуп атат? Бул мамлекеттин бийик даражалуу коррупция менен күрөшө турган уюмдардын, мекемелердин башчылары өзү аралашып атканы өтө коркунучтуу болуп калды. Эми укуктук баа кандай берилет? Бул дагы тергөөнүн жыйынтыгына байланыштуу болот. Бирок коррупция деп айып тагылганы, менин оюмча бул жеңилирээк айып болуп атат да. Себеби чын-чынына келгенде бул жөн эле коррупция эмес. Бул уюшулган коррупция. Бул жөн эле ГАИ же мугалим, врач же салык инспектору 5 миң, 10 миң сом алып койгон коррупция эмес. Бул андан 1000 эсе коркунучтуу коррупция. Эмнеси менен коркунучтуу? Уюшулгандыгы менен коркунучтуу. Жөн эле коррупция эмес, уюшулган. Дагы бир оор абал, бул кимдер уюшулду? Эгерде жогорку сот, жогорку баш прокурор, вице-премьер, министрлер баары аралашкан коррупцияны өтө коркунучтуу коррупция деп айтышыбыз керек да. Дагы айтып коеюн, бул эмнеси менен эң коркунучтуу коррупция? Бул топтун башында өлкө президенти өзү турганы менен коркунучтуу. Дагы кандай абалды эске алыш керек? Бул коррупция ишинен кийин бийликтин элге болгон ишеними жокко кетти. Бул өтө коркунучтуу. Эгерде мамлекет бийлик менен мамлекетти түзгөн элдин ортосунда ишеним жок болсо, анда бул өлкө өнүкпөйт, өспөйт. Бул жагы менен да коркунучтуу. Дагы бир жагдайды эске алышыбыз керек. Бул иш Кыргыз мамлекетинин эл аралык аброюн абдан түшүрүп койду. Буну окуядан кийин Кыргызстан укуктук мамлекет деп ким айта алат? Айтсак дагы эч ким ишенбейт да. Кыргызстан демократиялык, эл бийлиги орногон мамлекет деп айтканга да эч ким ишенбей калбадыбы? Себеби дүйнө жүзү жакшы билет. Ушундай баш кесер, мыйзамдарды одоно бузуу менен эркиндикке узатылып, салтанаттуу узатылган. Анда бул мамлекетке барып инвестиция кылуу бекер экенин түшүнүктүү да. Ушундай иш болуп атса, кантип инвестиция келет? Былтыр инвестициянын көлөмү мурдагы жылга салыштырганда кыйла азайды. Муну маалыматтын баары эл билет, 30%дан көп азайып кетти. Быйыл деле инвестиция шагырап келген жери жок. Мына көрдүңүзбү, бир иштин кесепети кандай тарап атат. Дагы бир нерсе менен бул коркунучтуу, себеби кыргыз мамлекетин түзгөн кыргыз эли
дүйнө адамзат кылмыштуу деп тапкан учурда жок, ошол кылмышкерди бошотуп койгону, анда кыргыз эли дүйнө наркынан кабыл албайт экен да. Анда эгерде кайсы өлкөдө болсун мындай ишти жасаган кылмышкер абакта отурса, кыргыз мамлекетинде, кыргыз элинде мындай коркунучтуу кылмышкер салтанаттуу узатылып алса, анда кыргыз эли колдойт экен да мындай терс көрүнүштөрдү. Ушундай пикир жаралып атат да. Демек, жалпы кыргыз элине доо кетип атат. Кыргыз мамлекетине абдан ишеним жок болуп атат. Ушунун баарын эгерде эске алсак, жалаң эле коррупция деген айып менин оюмча абдан жеңил мамиле кылуу, жеңил баалоо, кылмыш жаза кодекстин бир нече беренелери айып менен коюлуш керек. Ошонун арасында мамлекеттик түзүлүшкө доо кеткенин эске алышыбыз керек да. Чын эле конституциялык мамлекеттүүлүк түзүлүш ушундай иштен кийин бар жокко эсе болуп калды да. Бул өтө коркунучтуу коррупция. Мамлекеттик түзүлүшкө кыйратуу багытталган коррупция. Эгерде президент баш болуп, калгандары төш болуп, ушундай мыйзам бузууга одоно барса, анда бул мамлекетте кандай болот? Бул мамлекетте эл башкарбай эле мафиялык топ башкарат деген жыйынтыкка келип атат да, ким болбосун, муну уккандан кийин. Дагы бир коркунучтуу абал, жанагы жетекчилер, алардын баары айтылып атат азыр. Эмне үчүн алдын ала билген бул мыйзам бузуу экен. Кантип билбей калсын. Бирок билип туруп ошол ишке барды. Эмне үчүн барды? Бул өтө чоң суроо. Алар эмне? Мамлекетти сыйлабайбы? Мамлекеттин мыйзамын сыйлабайбы? Мамлекетти түзүп курган кыргыз элинин наркын, салтын сыйлабайбы? Баарынан аттап кетти. Баарын четке какты. Алдын ала мыйзам бузуу кылмыш иш экенин билип, бирок ошол ишке барышты да. Эмне үчүн ушундай окуя болду? Бир чети 25 жыл бою президенттер баш болуп, министр, депутаттар эч кимге эгерим жооп бербегени адатка айланып калды да. Катардагы көрүнүшкө айланып калды. Ошон үчүн бул жетекчилер дагы ойлоду да. Буга чейин канча иш болду, эч ким жооп берген жок. Биз деле жоопкерчиликтен кутулуп кетебиз. Президент колдоп атат, өзү буйрук берип атат. Анда мейли бул ишке бара берелик. Эл эмне десе ошо десин, кызматтан кол жууп калбайлык, президентке жаман көрүнбөйлүк, буйругун аткаралык деген тайык ой болду. Мына жыйынтыгы бүгүнкү дагы бир уяттуу ишке Кыргызстанды учуратты. Себеби 6 жыл мурда Батукаев чыгып кетти. Ал бир уят болдук. Эми ошонун баарын териштирип, ошонун баарын иликтеп, алдыда тергөөнүн жыйынтыгы турат. Анан кийин соттук териштирүү турат. Бул иштин баары кыргыз мамлекетине аброй кошпойт. Ого бетер. Бул кыргыз мамлекет эмес турбайбы? Себеби тергөөнүн жыйынтыгында бир топ маалыматтар ачыкка чыгат да. Соттук териштирүү дагы ачык болот деп ойлойм. Жабык өткөрө турган берде эч негиз жок. Ошонун баарын жалаң эле кыргыз эли эмес, коңшу казак эли, коңшу өзбек эли, деги эле интернет маалыматтары азыр дүйнө жүзүнө тарап атат. Демек, дүйнө эли муну билет да. Эми ошону уккан эл, билген эл эмне деген жыйынтыкка келет? Кыргыздар жөнүндө, кыргыз мамлекети жөнүндө. Бул өтө уяттуу иш болду. Бул уят дагы ушу менен бүтө элек. Аягын дагы күтөбүз. Баардык жагынан караганда бул ишти ким башында турду бул ишти? Жана мен гезиттен окуп калдым, бир депутат ошол 5-чакырылышта айтыптыр, ал ошо комиссиянын мүчөсү экен. Бул иш $20 миллион менен бүткөн иш деп айтыптыр.
Менин оюмча бир негизи бар болгон үчүн айткан окшойт. Эгерде 20 миллион доллар менен бүтсө, эми аны тергөө чын төгүнүн аныктайт. Эгерде ошондой иш болуп калса, анда бул мамлекеттин башындагы төбөлдөрдү сатып алса болот турбайбы деген ишенимдүү пикир жаралат. А мындай пикирден кийин биздин мамлекет менен ким өнөктөш болуп, ким инвестиция кылат, ким алака жүргүзөт, ким ишенет? Демек, жалпы элдин келечегине, жалпы өлкөнүн экономикасына, тышкы ички саясатына өтө жагымсыз, өтө кейиштүү окуя болду. Мына бул ишке баа бермейинчен, укуктук, саясий, моралдык баа бермейинчен мындай окуялар кайталанышы да мүмкүн. Эгерде президент калыс болсо, айтыш керек эле да. Ой, уят болбойлук. Муну комиссия иштептир. Баарына баа берелик, укуктук баа берелик, саясий баа берелик. Деш керек эле да. А эмне үчүн комиссиянын жыйынтыгы, жогорку кеңештин резолюциясы, токтому ишке ашкан жок. Түшүнүктүү. Өлкө президенти ага кызыктар эмес болгон. Ага тиешеси бар, канча деңгээлде тиешелүү, аны тергөө аныктайт. Бирок мындай калыс ой жүгүрткөн адамга түшүнүктүү болуп атат да. Президент баш болбосо, кантип эле ушунча министрлер барып эле Батукаевга жан тартып калмак эле. Кантип эле ошо кишинин ден соолугуна кабатырланып калмак эле. Ал түшүнүктүү болуп атат. Мен тиешем жок деп Атамбаев айтканы менен 1000 жолу айтса дагы, ошол эле комиссиянын чечими ишке ашпаганы, ошол эле тергелбей калганы, аягына чыкпай калганы бир эле себепке байланыштуу. Президент өзү баарын токтотуп койгон. Ошол эле дача суу өз убагында тергөө жүрбөй токтоп калган. Эмне үчүн? Демек, бу жерде бир кызыкчылык байкалып атат. Атамбаевдин кызыкчылыгы байкалып атат. Ал эми ар бир катардагы жаранга түшүнүктүү. Тескерисинче, эгерде президент калыс, адилет болсо, мындай иштерге жол бербеш керек. Мындай окуялар Кыргызстанда болбош керек эле. А бирок 2011-2017 жылы мындай иштердин талайы болгонун азыр көрүп атпайбызбы? ТЭЦти көрүп атабыз, музейди көрүп атабыз, ипподромду угуп атабыз. Дагы датка кемин иликтенелик. Жанагы түштүк түндүк деген альтернатива жол боюнча депутаттар былтыр комиссия түзгөн. Эмнеге үчүн бүгүнгө чейин ал комиссиянын жыйынтыгы чыкпай жатат? Бу жерде дагы бир маселе бар. Жөн жеринен анын баары көмүскө түшүп калган жок. Демек, муну каалабаган бийликтеги адамдардын аракети менен ошо ойдон турат. Эми эртеби кечпи алар деле элге белгилүү болот. Дагы бир жыл, мына 2 жыл болду президент Атамбаев бийлигинен кеткенине. Ушунча ТЭЦ, берки музей менен Батукаевдин чыры менен 2 жыл илешип аракет болуп атат. Аягына чыга элекпиз. Калгандары боюнча эгерде дагы ушундай иш болсо, Кыргыз мамлекети өнүгүү жолун издебей эле, алдыга жылбай эле, тиги кишинин кылыктарын, былыктары менен жүрө беребизби? Коңшу өлкөлөр эмне дейт биз жөнүндө? Мүмкүн кемчиликсиз турмуш жок болот, бирок мындай деңгээлде эмес да. Эгерде болсо дагы аны тез тездиштирип, тиешелүү баа берип, керектүү сабак алып, алдыга жылыш керек да. Анын ордуна мына агиши дагы эле Тынчыбай 8-июнь күнү коррупцияга каршы деген жыйын өткөрдү. 7 жылда коррупциянын баарын гүлдөткөн, өстүргөн, колдогон, айрым учурларда башында турган адам коррупцияга каршы жыйын өткөрөт экен. Мен буга таң калбайм. Себеби нарын эли мал сыңар, талас эли эл эмес, көлдүктөр катын сыңар деген элди
мазактаган, элди басынткан адамдын иш аракеттери кандай болот? Ушундай болот. Баш аягы серепчилер интернетте далилдеп жазып чыкты. 2011-2017 жылдары эл казынасы 5 миллиардтан ушу 7 миллиардка чейин божомолду андан кем эмес жоготууга учураган экен. Эл казынасына 300 миллиард, 350 миллиард сом түшпөй калыптыр. Биз айрым учурларда мектеп урап, чатырда окуп атат дегенди угуп калып атабыз. Же болбосо 70 жыл имарат мектеп эскирип, балдар тамчы жаан агып, бирөөдүн үйүндө окуп атат дегенди угуп калабыз. Андай көйгөйлөрдү чечүү үчүн мүмкүн 50 миллион сом жетиштүү болот эле. Же 80 миллион сом, ашып кетсе 100 миллион сом. А бу жерде 100 миллиард сом сол чөнтөккө кеткен. Анда бу президент ант бергени менен эл үчүн кызмат кылдыбы, же топ үчүн кызмат кылдыбы, же жеке өзүнүн кызыкчылыгын көздөдү. Мисалы жер үй. Бу да иликтенбеген маселе. Жер үйдө 4 миллиард долларга бааланган алтын бар. Ошону келишим түзбөй 100 миллион долларга карматып жиберсе. Канча убакыт өттү, жер үй иштей элек. Кумтор келишим кол коюлгандан кийин 2 жыл 6 айдан кийин алтын чыгара баштаган. Мына Кумторго асылып атышат. Кумтор менен жер үйдүн жайгашкан жерин салыштыруу мүмкүн эмес. Кумтор кай жакта? Жер үй темир жолдон Тараз шаарынан 100 километр. Ушунча убакыт болду, алтын өндүрбөй жатат. Демек, бу жерде келишими жок, жоопкерчилик жок. Кыргыз элинин кызыкчылыгы эске алынбаган. Президент Жээнбеков быйыл айтып калды, Тоо кен тармагы мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кеткен дейт. Тоо кен тармагы ишенген, үмүт байлаган тармак болсо, мамлекеттин көзөмөлүнөн чыгып кетсе, анда эмне жөнүндө сөз кылабыз? Өнүгүү жөнүндө сөз кылабызбы? Мына коррупция каякта? Коррупция ушул жерде. Көзөмөлдөн чыкпаган тармак жок. Эгерде башкы прокуратуранын кызматкери 200 миң доллар пара алып аткан жеринен кармалса, канчасы кармалбай калды? Канчасы билинбей кетти? Эгерде жол транспорт министрлигинин абдан бийик даражалуу министрдин орун басарын аткарган адам 5,5 миллион доллар пара алып отуруп кармалса, ушунун баары Акаевдин учурунда болгон жок, Бакиевдин учурунда болгон жок. Мунун баары Атамбаевдин убагында болду. А киши жооп берет, кайсы кадрларды тандаган, кандай талап коюлду, же тескерисинче аларды коррупцияга түрткөн саясат болду. Бул чоң суроо. Бирок чындык чыркырап айтып турат да. Ушунча жыл бою мамлекет алдыга бир кадам жасаган жок. Мына тышкы карызды айталык. 2 миллиардтан ашык карыз ушул 6 жылда тышкы карызга кошулду. Жагымсыз шарт менен алынган. Мына газ тармагын иликтебей, изилдебей, эмне үчүн банкротту болду деп аны карабай $1 сатып жиберди. Бул газ тармагы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылган тармак. Мындай тармактарды мамлекет өз колунан чыгарбаш керек. Бекип койду. Газ менен бизди камсыз кылат деп. Эгерде бирөө отун менен бизди камсыз кылса, мына электр энергияны айталык. Ушул жылдары Кыргызстан экспорттоп келген, буга чейин Кыргызстан электр энергияны сырттан сатып ала баштады да. Билесиздер, 2013-14 жылдары эмне болду? Бийлик ошого кызыктар болуш керек, себеби бийликтин башында турган адамдын балдары компания түзүп, арзан баага сатып алып, кымбат баа менен керектөөчүлөргө сатып отурат. Демек, жеке кызыкчылыгы бар экен да. Мына бажы тармагына келсек, бу дагы чоң көйгөйгө айланып кетти. Мына 2015 жылы
Кытай мамлекети чегарадан Кыргызстанга өткөн товардын көлөмү 4,3 миллиард доллар деп бааласа, Кыргызстандын бажы кызматы 1 миллиардка өттү деп отчет берип атат. Айырмасы 4 миллиард 3 миллиард 300 миллион доллар айырмасы. Мындайча айтканда 4төн 3 бөлүгү каттоодон өтпөй, салык төлөбөй өтүп атат. 4төн 1 бөлүгү салык төлөйт. Эми ошондо мына эсептесек 2015-2016 жылы кошкондо биригип туруп 7,4 миллиард доллар товар көмүскө өткөн экен. Эгерде мунун 7% орто бажы тарифин эске алып, анан 12% НДСин эске алсак, баары биригип 1 миллиард 430 миллион доллар казнага түшпөй калыптыр. Бул 1 жылдык бюджетке барабар. 115 миллиард сом эл казнасы жоготкон экен да. Мунун башында ким турат? Эмне үчүн муну тийбайт? Эгерде 2011-2017 жылдарды эсепке алганда, анда баш аягы ушул 350-400 миллиард сом казнага түшпөй калыптыр. Анан Кыргыз мамлекети кантип оңолот? Буга кызыктар кимдер? Ошонун башында туруп, ошону тыйып кое турган мүмкүнчүлүгү болуп, бирок тыйбай койгон төбөлдөр пайда таап атпайбы? Азыр Курдайга барсаңыз, күндө 5 автобус, 3 автобус кыргыздардын жаш балдарын алып Россия, Казакстанга кетип атат. Бу элди чилдей таратып атабыз да. Ушул сын пикирдин баары Атамбаев өзү 6 жыл өлкөнү башкарган башкаруусуна баа бергени болот. Себеби мынау сындаган иштин баары Атамбаевдин мурасы. Ошо киши өлкөнү ушундай абалга жеткизип койду. Бир чети бул мен өлкөнү ушундай башкарды элем, ушундай абалга жеткизгенмин деген күнөөнү мойнуна алуусу деп баалашыбыз керек. Бирок уят жок адамда айла жок экен да. Бөлөк болсо, бөлөк жоопкерчиликтүү адам болсо, эми мен каалагандай калчап өлкөнү башкардым. Коалиция ага баш ийген, айткан сөзүн кынтыксыз жогорку кеңеш аткарып келген. 6 жылда 7 жолу өкмөттү алмаштырды. Каалаган өкмөттү өзү түзүп келген. Ошонун баарын жыйынтыгы ушундай болсо, анда өзү айтыш керек эле да. Мен абдан адашыптырмын. Кыргызда сөз бар: бастыра албаган жол бузат, башкара албаган эл бузат деп. Бастыра албаган дегенде көбү түшүнбөйт. Тоодо ат менен жүрбөгөндө. Ат менен жүргөн кырларды ашып, асказоолордо жүргөн адам билет. Эгерде алдыда бастыра албаган адам болсо, ал кыйноо. Мына Кыргыз таамай айткан: башкара албаган эл бузат деп. Эми өзү башкара албай кай жерде сөз кылбасаң ийгилик жок. Ушундай абалга өлкөнү жеткизип коюп, анан аны сындап, анан кийин жаңы жетекчиге оодара койгон. Мен муну кантип айтсак болот? Намыстуу, уяттуу адам айтат эле: колуман келбей калыптыр, кечирип койгула, Ельцинге окшоп. Мындай катага жол берилген экен. Мен күнөөмдү мойнума алам. Жалпы баарыбыз биригип алып ушуну оңойлук азыр. Ынтымакты сактайлык, жолун табалык десе жарашат эле да. Анан эми жанагындай сөздөрдү айтып, дегиле адамдын өзүнүн айткан сөзү өзүнүн ички дүйнөсүн көрсөтөт. Ушунча ыплас сөздөрдү бул киши айта берет. Ойлонуп айтабы же ойлонбой айтабы? Ойлонуп айтса, анда өзүнүн ички дүйнөсү ошого кете деп ойлойсуң да. Эми мен гезиттен окуп калдым. Бул киши кээде 40 жылкыдан сепетип койсо, анда дегиле ойду тоодо айтып, анан
Кудайды да сөгүп жиберет деген абалда адаты бар экен. Эми мейли ал үй бүлөдө өз иши. Бирок кыргыз элин сыйлаш керек. Кыргыз мамлекетин урматташ керек. Кыргыз мамлекетинин башында турган адамдарга тиешелүү мамиле кылыш керек. Анан кылыктын баарын кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, анан кийин мен Бактыбаевга тиешем жок, бул коррупцияга тиешем жок, манагы тандалма күрөш болуп атат деген сөз бул эми бет тырмалык бери дегенде. А эгерде чындап айтканда, жаңы президент айтып атат, мыйзам баарына бирдей болот деп атат. Эгерде мыйзам баарына бирдей болсо, эмне үчүн бул кишини жоопко тартпайт? Факты толтура. Батукаев болобу, ТЭЦ болобу, ТЭЦте жана камалган адамдар баары эле чуркап эле өз ыктыяры менен ошондой ишти жасаптырбы? Жок. Атамбаевдин буйругу менен жасаганы айтылып атат да. Башкы прокурор айтты го, Атамбаевга тиешелүү маалыматты өзүнчө ишке бөлүп койдук деп атат. Демек маалымат бар. Качанга чейин кыргыз эли эрке баладай болуп бул кишинин ойду тоодо сүйлөгөнүн угуп эрмек кыла берет? Чекит коюш керек да буга. Атамбаев болгон үчүн эмес. Токсонбаев болобу, Жекшенбаев болобу ушунча кылмыш ишке жол ачса, өзү катышса, эмне үчүн мыйзам алдында жооп бербейт? Эмне үчүн? Качанга чейин жооп бербейт? Мен калган былык кылыктарын дагы айтып элекмин да. Эл биле элек. Азыр 7 жылда мыйзамсыз жасаган иштерин эл 10-15% билет. Нар жакта жатат дагы 90%. Датка кеминде айттым, альтернатива жол айттым. 1 тонна цемент 60 000 сомго сатылып алса, ошол эле жолдо подрядчик 500 000 доллар пара берип отурса, таза иштеп ким айта алат? Эгерде аны иликтесе, дагы бир топ маалымат чыгат. Мен ГЭСтен окуп калдым, ошол жолдо 300 миллион доллар сол чөнтөккө кеткен деп атат. Аны ГЭСтке жазды. Канат Исаев жазды. Негизи бар окшойт. Дагы ошондой деп айта албайм, бирок негизи бар окшойт. Эми ушундай окуя болуп атса, анан кийин биз дос элек дегендей мамиле кылып атабы, мен түшүнбөйм. Же болбосо бир партиялаш элек деген мамиле болуп атабы. Элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө коюш керек. Анын үстүнөн Атамбаевдин жүргүзүп аткан саясаты эл биримдигин бузуу саясаты. Муногу кылык жоруктарга жооп бере турган убакыт бышып өтүп кетти. Эгерде мыйзам чегинде кылмыш иш козголуп, баа, укуктук баа берилбесе, анда мамлекетте ого бетер абал курчуй берет. Туруктуулук жок болуп кетиши мүмкүн. Анан бийлик, эл жаңы бийликке чоң ишеним артып атат. Анда бул ишеним жоголо баштайт.